Bana çelek de alı, daha çelek vereyim sana. Жекебар Абдуллаева өзү пенсия курагында. Көчөсүндө атайын суу түтүгү болбогондуктан 2-3 метр тереңдиктеги суу курунан неберелери менен жан талаша идиштерин сууга толтурат. Endi bizden suğumuz ötüle neçer. Ol günde 1 saatten çıksayam go, günde gamda alıp kingi günge jetemiz. Bir haftada bir 15 günde bir çıgat suğumuz. Ol su çıksa bala çakağı suyunup su çıkıptır dep kavar veret. Anan şu nevrelermenen keleyiz mına tışıdan alalbayız. Çukurga düşüp kaladusун içiden alabız. Айылга насос аркылуу суу берилет. Ал жер астынан электр энергиясы менен тартылып, кубаттуулук аз. Андыктан суунун көлөмү аз болуп, түтүк аркылуу тартылбайт экен. Буга чейин жергиликтүүлөр өз алдынча суу түтүктөрүн да орнотуп көрүшкөн. Murda bizge Taza Su Komu'dan Batken rayonu boyunca neme kılgınız, o karalganı da su biz 132 min akça tölegenbiz. Negedir uşa çıkpaydı da. Özümüzdün su saktagıcımız var, Batkenden liniyamız var, karagan adam yok. Бирок Чоңтала айылындагы элдин айтканын айыл өкмөт башчысы төгүндөйт. Мындай абал 3-4 жыл мурда болгон. Азыр суу тартыштыгы Чоңтала айылында жок дейт. Таза суу биздикини өзүнүн бетти бардыгын таза суу менен камсыз болуп атат. Мына о көрүп турасыздар, мына крандарды куруп койду, башка койду. Чоңталаны мурда бизден ана Тажикстандан ичип турчу эди. Азыр алар албайт. Өзүбүзгө суу камсыз болот. Сууга болгон тартыштык жоюлбай туруп, жан башына 20 сомдон төлөөдөн тачаган жашоочулар сууга болгон акыны төлөбөй коюшкан. Мындан улам дебитордук карыз 200 миң сомдон ашкан. Улан Маккамбаев, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиасы, Баткен району.